Саламатсыздар, урматтуу тегерек столдун катышуучулары. Мен 2012-жылы сентябрь айынан бери Садыр Жапаровдун адвокаты болдум. 7,5 жыл болду мен адвокат болгонум. 7,5 жылдан бери Садыр Жапаров Кумтөрдүн чындыгын талашып бийликке жеткизе албай келсе, 7,5 жылдан бери мен Садыр Жапаровдун чындыгын талашып бийликке бүгүн жеткизе албай келатабыз. Бирок элибизге рахмат, эл жұрт бар экен. Кумтөрдүн чындыгындагы, Садыр Жапаровдун чындыгындагы эл жаш баладан кары кемпирге чейин, кемпир чалга чейин бардыгы түшүнүп жетти. Бүгүн жаш балдар да кайрылып атат, кары кемпир чалдар да кайрылып атат. Кыргызстандын 7 дубанынан дүйнө жүзү боюнча кыргыздар бардыгы ушу Садыр Жапаровду актап бошотуп койгула деп мына телелерден, интернет сайттарынан кайрылып жатышат. Демек биз өзүбүзгө берилген тапшырманы өзүбүздүн ишибизди так аткардык десек жаңылышпаймын. Анткени мына эмне үчүн мен бүгүнкү күнгө чейин соттордун чыгарган өкүмү негизсиз, мыйзамсыз, адилетсиз деп айтып келем. Анткени ал мыйзамда көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин, жазык процессуалдык кодексинин 335-беренесинде жазылып турат. Соттордун чыгарган өкүмү негиздүү, мыйзамдуу, адилеттүү болуш керек. Алар кайсыл убакта адилеттүү болот деп. Эгер мыйзам соттордун чыгарган өкүмү колдонулуп жаткан мыйзамдарга туура келбесе, мыйзамдарды бузуу жолу менен жүргүзүлсө, негизсиз соттолсо жана адилетсиз болсо, ал өкүм мыйзамсыз, негизсиз, адилетсиз деп айтканга негиз болот деп ушул 335-статьяда көрсөтүлүп турат. Эмне үчүн бүгүн мен соттордун чыгарган өкүмү негизсиз, мыйзамсыз жана адилетсиз деп айтам. Кылмыш иш боюнча иштин башынан бери жабырлануучу деген жок. Жабырлануучу деп таанылган Эмилбек Саламатович Каптагаев тергөөдөн баштап бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасынын тарыхында, мурдагы эстердин тарыхында биринчи жолу ал апелляциялык көзөмөл даттануу менен кайрылып, соттолуучунун күнөөсү жок, актап бергиле деп кайрылды. Аны бурмалап соттор жогорку кеңештин трибунасынан туруп алып туруп, доом жок деп айтып атат. Доом жок дегендерге анча оор эмес кылмыштарды гана кечирсе болот, калгандарын болбойт деп. Каптагаев Эмилбек Саламатович бир жолу дагы менин доом жок, мен кечирдим деп айткан жок. Эгерде анын күнөөсүн далилдесеңер, мага десе атып салгыла деп айтты. Бирок ал соттук отурумдарда анын күнөөсү далилденген жок. Ошондуктан менин атымды булгабай, аны актап чыгарып койгула деп кайрылып жатат. Ал өзүнү Садыр Жапаровдун иши боюнча жабырлануучумун деп эсептебеймин деп айтты. Бүгүнкү күндө бийлик Эмилбек Саламатович Каптагаевди ишеним артып, ага чоң кызматты беришти. Демек, бүгүн алар Эмилбек Саламатович Каптагаевга ишенет. Эмне үчүн Эмилбек Каптагаевдин Садыр Жапаровдун күнөөсү жок, менин атымды булгабагыла деген сөзүнө эмне үчүн ишенбейт? Бүгүн Азимбек Адаркулович Бекназаровду президент өзүн сунуштап Малайзиядагы Кыргызстандын элчиси кылып дайындадык деп атат. Азимбек Адаркулович Бекназаров курултайды уюштуруп, мындан 2 жыл мурда 18 жылы 24 ноябрда курултайда Садыр Жапаров акталыш керек, анын иши кайта каралыш керек деген курултайда чечим кабыл алган. Өзү дагы бир нече жолу интервью берип, Садыр Жапаров ал кандайдыр бир кылмыш жашаганы үчүн эмес, Кумтөр үчүн отурат деди. Эмне үчүн бүгүн Азимбек Адаркулович Бекназаровга ишеним артышып, ушундай жооптуу иштерди берет дагы, эмне үчүн анын Садыр Жапаров боюнча айткан сөзүнө эч ким маани бербейт. Мына ушул жерден эле айтып коеюн. Мына жыл аягында президент жылды жыйынтык жатып айтты. Мага
аппарат жетекчимен баштап бардыгы келип айтып атат, Садыр Жапаровдун иши келди, эмне кылайлы деп. Мен айттым деп атат. Эгерде кимиң мыйзамды бузган болсоң, жооп бересиң. Бардыгы мыйзамдуу болуш керек деп. Мен президенттин сөзүнө 100% кошулам. Бардыгы мыйзамдуу болуш керек. Ким мыйзам бузган болсо, жазаланыш керек деди. А бүгүн мыйзам бузган адамдар жазаланып атабы? Жок. Эми мен факты менен айтайын. Биринчи факты Бишкек шаардык сотунда Жаңыл Мамбеталы төрагалык кылуучу сотто Эмилбек Каптагаевга алдын ала баа берип, сиз өзүңүздүн көрсөтмөңүздү өзгөртүп жатасыз. Сиз Садыр Жапаровга жан тартып жатасыз. Сиздин оюңузду биз билебиз деп мага жабырлануучу деп чакырып алган Эмилбек Каптагаевга сөз берүүдөн баш тарткан. Мына ошондо Эмилбек Каптагаев мен сиздин үстүңүздөн арызданам деп, анын үстүнөн соттор кеңешинин тартип комиссиясына даттанды. Соттор кеңесинин тартип комиссиясы карап чыгып, ал жерде мен дагы барып катыштым. Жаңыл Мамбеталынын мыйзам бузган фактыларын биз диск менен алып барып көрсөттүк. Бардыгы мыйзам бузганы анык деп, Эмилбек Саламатович Каптагаевдин даттануусун толугу менен канааттандырып, Жаңыл Мамбеталыга алдын ала эскертүү беришти. Ал мыйзамды бузду. Демек, анын чыгарган өкүмү мыйзамсыз, негизсиз, адилетсиз. Бул жаңы жагдайга өбөлгө болот. Экинчи, ошол эле Жаңыл Мамбеталыны ал 7 июль 2018 жылы болуп атат. Сентябрь айында соттор тандоо кеңеши тандап, президент сунуш кылып, жогорку кеңеш Жаңыл Мамбеталыны кызмат ордунан чоңойтуп, жогорку сотко судья кылып дайындап атат. Эмне? Кана мыйзам боюнча жазаланганы. Эмне үчүн ал жазаланбайт? Демек, бөлөк сотторго үлгү болуп атат. Эгерде силер Садыр Жапаровго карата кандай чечим чыгарсаңар, şu бийликке жаккан чечимди чыгарсаңар, анда силердин кызмат ордуңар чоңоет деп. Экинчи, жогорку сотто төрагалык кылуучу кеңеш Токтомамбетов, Нургүл Бакирова, Бактыгулдар карашып, алар дагы мыйзамды одон түрдө бузушту. Биздин келтирген далилдерибизге ошол эле учурда мен президентке да кайрылган элем, президенттен да жооп келди. Бардыгы мыйзамдуу каралсын деп 32 депутат кол коюп беришти. Садыр Жапаровдун күнөөсү жок, акталсын деп. Кыргыз Республикасынын юридика боюнча эмгек сиңирген юрист Исхак Масалиев өзүнчө кайрылды. Ал дагы Садыр Жапаровдун иши менен мен алып барып бердим. Бардыгы менен таанышып бүткөндөн кийин бунун аракетин эч кандай кылыш жок экен, акталыш керек деп. Ошончо кайрылуулардын канчадаган элдердин кайрылууларын бардыгын четке кагып туруп, алар мыйзамсыз токтом чыгарып, мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Сот токтом чыгаргандан кийин мыйзамдын талабына ылайык ошол күнү токтомду жарыялаш керек. Эгерде анын көлөмү жогорураак болуп калса, көптүк болуп калса, мүмкүнчүлүк жок болсо, 10 күндүн ичинде токтом даяр болуп бүтүш керек. Мыйзам боюнча. Бөлөк мыйзам жок. 10 күндөн 1 күн ашып кеткенде ал мыйзамсыз болот. Ал токтом жок деп эсептелинет. Эми мен 10 күндүн ичинде 4 жолу бардым жогорку сотко. Мага токтомдун көчүрмөсүн берип коюңуздар. Мен токтомду алып туруп, мен тийиштүү аракеттерибизди жасашыбыз керек. Биз дагы даттанып турган жерлерге даттанышыбыз керек деп. Жок, берген жок. Мен кеңеш Токтомамбетовдун өзүнө да жолугуп айттым. 10 күндүк мөөнөтү бүтө элек деп. Биз 10 күн болгондо беребиз деди. 10 күндөн кийин дагы бардым, берген жок. 13 күн өткөндө дагы бардым, берген жок. 15 күн өткөндө дагы бардым. Бербеди. Мен уюлду телефонуму алып, ошол жерден ошолордун даяр эмес экендигин тартып, интернет сайттарына президентке, соттор кеңешине, үч судьянын үстүнөн арыз жаздым.
Ошол убакта соттордун жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева эле ага дагы арыз жаздым. Ошодон кийин 2 күндөн кийин мага даярдап беришти. 17 күн дегенде, 16-17 күн дегенде даярдап беришти. Токтомду алып окусам, Бишкек шаардык сотундагы жазылгандан эч нерсе жок. Ошол эле көчүрүп жазып туруп, болгону бир абзацты өзгөртүп коюлат. Бишкек шаардык сотунун өкүмү, жана 1-Май райондук сотунун өкүмү мыйзамдуу жана негиздүү болгондуктан өзгөртүүсүз күчүндө калтырылсын. Болду, калганы ошол бойдон жазыптыр. Мына ушуга 15-16 күндүн кереги бар беле? Эми ошол судьялардын үстүнөн мен тартип комиссиясына жазганда ал жерде Канат Токтомбаев отурат, Канат Турганбаев мурдагы жогорку соттун төрагасынын орун басары отурат соттор кеңеши тартип комиссиясында. Ал айтып атат, ооба, мыйзам бузулуп тур дейт. Бирок биз жазалай албайбыз. Эмне үчүн жазалай албайсыңар? Эми өзүңүз билесиздер, биз жазалай албайбыз. Аны дагы менин жазгандан кийин 5 айдан кийин карашты. Бул мыйзам барбы, жокпу? Эми ошол соттор кызмат ордунан кетип, жазаланыштын ордуна кызмат ордундарынан чоңоюшту. Мына ошончолук мен жазып бардык жерден көрсөткөндөн кийин Кеңеш Токтомамбетов соттордун эң жогорку органы болгон соттор кеңешинин мүчөсү болуп, өзү төрагалык кылып ачып берди. Нургүл Бакирова соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына мүчө болду. Бүт мыйзам бузган сотторду жазалай турган орган болду. Бактыгулов ардактуу эс алууга, жаш курак жеткенине башалып, ардактуу эс алууга чыкты. Эми мына ушундан кийин кана булар факты да, буну эч ким жок кыла албайт да, бул турат да. Кана мыйзам иштегени. Бул ошондуктан мен калган мунапыс, колонный поселок жатак абагына чыгыш, же ырайым берүү, алар Садыр Жапаров сурунап турган, же Садыр Жапаровго колдонуп турган негиздер эмес деп эсептейм. Анткени бул жерде Садыр Жапаровдун бир дагы күнөөсү далилденген жок. Биринчи соттук отурумда болгону бир Кенжебек Жумабаев деген гана көрсөтмө берген болсо, Садыр Жапаров мага телефон чалып, Кыптагаевди кармап тургула, бардыгы план боюнча кетип атат деп айтты. Ошол убакта мен суроо берип атам. Суроо бергенде айтып атат. Сиздин телефон номериңиз кайсы десе, өзүнүн телефон номерин билбейт. Же Садыр Жапаровдун телефон номерин билбейт. Жаңы жагдайлар менен жазганыбызда Бишкек шаардык прокуратурасы бузуп, бул жерде жаңы жагдайлар бар. Телефон байланыштары аныкталбаптыр. Садыр Жапаровдун күнөөсү далилденбептир. УКМКнын кызматкерлери мыйзам бузгандыгы боюнча жазаланыш керек экен, улар жазаланбаптыр деп туруп кайтарып, кайта эле кийин 15 күн ичинде алар өзүнүн сөзүнөн аркага кайтып атат. Демек, кимдир бирөөлөр кызыктар болуп, аларды да аркага кайтарганга мажбур кылды.